Жанагыда кухня деген. Мына жерде су бар, ысык, муздак су. Мынаны көтөрүп аласыздар. Мына су үйдүн ичинде. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, кадырлуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Биз азыр Баткен районунун Жаңы Айылы, Алтадыр айылында турабыз. Бул айылда мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, чоң майрам болуп жатат. Себеби дегенде 90 жаштагы Ташбүбү Абилова энекебизге Баткен областтык мекеме ишканаларынын жетекчилери, президенттин Баткен облусунун айгармуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган жетекчилер өздөрү демилге көтөрүп ушул энеге үй салып берип отурат. Бүгүн мына ошол үйдүн ачылуусуна келдик. Мына көрүп турасыздар, азыркы учурда бул ачылыш аземине Баткендеги областтык мекеме ишканаларынын жетекчилери баары келип катышууда. Мындайча айтканда, Ташбүбү Абилова энекебиздин кубанычын тең бөлүшүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда ушул Ташбүбү Абилова энекебиздин кызы, мүмкүнчүлүгү чектелген кызы менен үй жайы жок жашагандыгы тууралуу кайрылган эле социалдык тармактарда. Бул нерсеге, бул кайрылууга губернатор өзгөчө көңүл буруп, бүгүнкү күндө ушул үйдү салып берип отурат. Бүгүн ушул эненин кубанычында чек жок. Көрүп турасыздар, жапжаңы, бардык заманбап шарттары менен түзүлгөн үйдүн ачылуусу болууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Баткен элим. Бүгүнкү иш-чара өзгөчө бир иш-чара болуп турат. Анткени мына биздин Ташбүбү эжебиздин, энебиз Ташбүбү энебизге жакшынакай заманбап үй куруп, ушул энебизди, ушул үйдү белек катары берип, ушул жаңы үйгө биз киргизип жатабыз. Бул өзгөчө сүйүнүч, ошону менен бирге бир өзгөчө иш-чара деп айтып кете аламын. Урматтуу мекендештер, кыргыз сөзүндө жакшы бир сөздөр айтылган, көп түкүрсө көл болот, же болбосо ынтымак жерде ырыс бар дегендей, мына ушул үйдү биринчи кезекте саларда мен тарыхын ичин айтып кетейин. Бул эже мына көп жылдан бери үйсүз, бирөөлөрдөн жардам сурап, ар бир бирөөлөр туугандарынын же болбосо жөнөкөй элдердин үйлөрүндө жашап жүргөн. Мен кайрылып, ушул мага үй керек, үйүм жок деп кызы менен ушуна кайрылуу жасаганда, биринчи билесиздер, бул жерде биз үйдү салып баштаардын алдында Баткен областык администрациясынын кызматкерлери аракет кылып туруп салып, ушул энеге бир үйлүү болсун деген жакшы максат менен баштадык да, кийин башка иш-чара болуп кичине токтоп калган. Бирок кийин дагы жаңылап баштап, бул жерде мына бизден ушул Баткен районунун Баткен шаар тургуну Сакура деген кызыбыз дагы ушул энеге жардам берип, өзүнүн достору менен жардам берип, ушул жерде эне үйгө муктаж экен деп туруп кайрылганда жаңылап баштады. Бул үйдү саларда мен чоң ыраазычылык билдирип кетем. Баткен областынын бүт аппаратынын кызматкерлери, ошол менен бирге мына мекеменин жетекчилери баары ушул жерде отурат. Фамилияңыздарды атап айлап коеюн. Бүт баары ушул жерде отурат. Ушулар ыктыярча өзүнчө бир кайрымдуулук кылып, ушул үйдү давайте баарыбыз биргеликте, ынтымактыкта бүтүрүп коелу деп, ар бир Баткен областынын жетекчилери келип ушул жерге чоң жардам көрсөттү. Андан тышкары булугуп калганда мына Баткен шаардын мэри Имамназар Алпызович дагы жөн турбай бул киши жардам берди. Баткен районунун акими Учкун Имамалиевич бул киши жардам берип атат. Жөн эл уккан, эл жөн, эл калган жок. Мен чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин дегеним, мына Омск шаарындагы почетный консул Нурсултан Исабек уулу деген жигит ушул жака 200 000 сом жөнөтүптүр. Атайын ушул үйдү салып атыптыр. Менин атыман кошуп койгула ушул үйдүн салуусуна деп туруп, атайын ошол Омск шаарынан почетный консул Нурсултан Исабек уулу жөнөтүптүр. Ошол балага дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Урматтуу кыргызстандыктар, мына бизде бүгүн Алтадыр айылыбызда өтө кубанычтуу тарых жаңырта турган бир иштер болуп атат. Мына областтык администрациянын жетекчиси Абдыкерим Картбекович жана анын командасы мына ушундай бир муктаж эжени 90го кирген эжебизди мына үйлүү кылышып, мына кубанычыбыз коюбузга батпай атат. Мына биз ойлоп жүрүппүз, арактар салып берет же бир соорос же бир фонд салып берет деп эле ойлоп жүрсөк, көрсө ушул жетекчилер дагы ушул уюштуруп мына ушундай жетишпес жокто жашап аткан эжелерди, балдарды, кыздарды, келиндерибизди үйлүү кылса болот экен. Мен мына ушу Карабак айылынын элдин атынан ушул Баткен областтык райондук жана жетекчилердин бардыгыга ыраачылык билдирип, мындайлардан дагы көп салгыла. Бул үлгү болосуңар, Кыргызстан боюнча үлгү болосуңар. Баткен облусунун жетекчилери мына ушундай бир муктажды үйлүү кылып койдулар деген. Бул силерге эки дүйнө бактылуулукчу. Бул дүйнөдөгү эмесин аласыңар, аркы дүйнөдөгү. Ошого бардыгыңарга эч качан мына ушу оорубагыла, барчылыктын үстү жүргүлө, жокчулукту көрбөгүлө, ишиңерге ийгилик, мамлекетибиз өнүксүн, өссүн, мындайлардын көбүн салышсын.